Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар. Мен сиздерди бүгүнкү бизнеске арналган сабагыбыздан көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Мен Бурул Алымкулова. Компанияга кызымдын ден соолугу байланыштуу келип калдым. Тяньши компаниясынын өзгөчө азык заттарын колдонуу менен биз абдан сонун жыйынтык алдык. Андан кийин компаниянын бизнес мүмкүнчүлүгүнө көңүл бөлүп, мен аябай кызыгып калдым. Өзүм эл аралык бизнес курууга чечим чыгардым. Азыркы күндө мен компаниянын 7 жылдыздуу өнөктөшүмүн, шаардык деңгээлдеги лектормун. Бүгүнкү сабакты алып баруу бактысы мага буйруптур. Бул мен үчүн өтө чоң сыймык. Келиңиздер, баарыбыз терезечелерибизди ачып, калем кагазыбызды алып, тоскоолдуктардан арылып, сабакты кунт коюп угалы. Биз өткөнкү шаршембиде өткөн сабагыбызда башталгыч дистрибьютордук окуунун 1, 2 жана 3 чоң сырларын ачып, ошол сырлар менен таанышканбыз. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда биз башталгыч дистрибьютордук окуунун 4, 5, 6, 7 сырлары менен таанышабыз. Биздин сабакта эң алгач ача турган сыр бул 4 жана 5 сыр. Бул ОПП жана компания сунуштаган азык заттар. ОПП деген эмне? ОПП бул ачык публистикалык маалымат берүү. ОПП бул компаниянын жүзү десек болот. Бул компаниянын көзгүсү. ОПП компаниянын азык затын, аны колдонуудагы мүмкүнчүлүктөрдү жана натыйжаларды эң жөнөкөй түшүнүктүү тилде көрсөтүп берүүчү маалымат булагы. Ал эми азык зат бизнестин негизи. Бизнеске ишеним алып келет жана кардар менен өнөктөштүн ортосундагы байланышты түзөт. Анда мен сиздердин алдыңыздарга ошол башталгыч дистрибьютордук окуунун 4 жана 5 сырын ачып берүүчү спикерди чакырам. Ал эң мыкты, жогорку билимдүү мугалим, жоопкерчиликтүү, өз ишине өтө так ишкер айым. Көптөгөн эл аралык конференциялардын, тренингтердин катышуучусу, лектор. Компаниянын 8 жылдыздуу өнөктөшү Саадаткан Дубашева. Саламатсыздарбы, урматтуу өнөктөштөр, бизнес айымдар жана мырзалар. Сиздер менен бүгүн Zoom эфиринде көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Учурдан пайдаланып, сиздерди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетмекчимин. Жогоруда мени тааныштырып өткөндөй, аты жөнүм Саадаткан Дубашева. Компаниянын 8 жылдыздуу өнөктөшү боломун. Кесибим боюнча мугалиммин. Компанияга ден соолукка келгенмин. Менин компанияга чакырып келген насаатчым компаниянын Күмүш Арстан ардак наамынын ээси Санабар Оразбаева. Бриллиант жылдыз, 1 жылдызы менен
Алтын Арстан ардак намдын ээлери Жунус жана Жипара Камиловалардын структурасынан боломун. Садаткан, кош келипсиз биздин эфирге. Менин сизге болгон суроом. Тармактык бизнесте ОПП'нин орду өтө маанилүүбү? Дагы бир суроом, бул азык затка болгон ишенимиңиз жана сүйүүңүз качан ойгонду эле? Рахмат Бурул. Бул суроолор туура жана актуалдуу деп эсептеймин. Көпчүлүк адамдар азыр түшүнүп калышты. Азыркы заманда бизнес куруп, акча табам дегендерге тармактык бизнес өтө ыңгайлуу платформа. Көп каражат жумшабай, чоң киришелерге чыкса болот. Биздин сунуштуу бизнеси болгондуктан ОПП жана маркетинг план бул өтө маанилүү деп эсептейм. Тяньши компаниясы ден соолук гана тартылбастан адамдарга финансылык эркиндикти, бай жашоого үндөйт. Мен да учурда маркетинг планды сүйүү, эргүү менен айтып беремин. Уккандар дагы жакшы кабыл алышат. Башында андай болгон эмес. Мен ден соолукка келгендиктен дайым эле азык заттар жөнүндө айта берчүмүн. Анан ушул сабактарга кирип жүрүп, мени насаатчымын сунуштоосу боюнча сабактарга кирип, өзүмө чоң мындай түшүнүктөрдү алдым да. Айрыкча ушул ОПП сабагына киргенде жанакы акча агымынын квадрантын көрсөтөт го. 4 топко бөлүп, ошол биринчи топтогу адамдарды, айлыкка иштеген адамдардын акчасын эсептеп берип, ушул 20 жаштан 60 жашка чейинки 40 жылдык ишке жарамдуу убагыңарда канча акча табасыңар, аны эсептеп бергенде анда да бир таң калдым, чындыгында эле ошондой эмеспи деп. Экинчи топтогулар жанакы жеке бизнесмендердин, ошолордун бизнес жасап аткандарын дагы көрүп, ал бизнести мен да жасап көргөм, бирок ал жерде ийгиликтүүлөр 3 эле пайыз болот. Ошентсе дагы ошол биринчи, экинчи топто 80 эле пайыз адам, ошол 80% адамдын колунда 20 эле пайыз акча болгондуктан дайым эле жетишпестик болот дегенде мен чындыгында эле ынандым. 3-чү, 4-чү топтогулар булар ийгиликтүү адамдар, мындай финансылык көз карандысыздыкка жеткен адамдар деп аларды көргөзүп, бирок ошол нерсеге биз дагы жөнөкөй эле адамдар ошол тармактык бизнес менен жетсе болорун көргөзгөндө мен чындыгында эле ынангам да. Анан ошол сабактарга көп катышып аттым. Насаатчымын сунуштоосу боюнча Алматыга бардым. Алматыдан Тяньши компаниясынын эсебинен саякаттарга чыгып, машиналарды алып, үйлөрдү кургандарды, үйлөрдү алгандарды көрүп, демек бул жерде деле чоң нерсе бар экенине көзүм жетип, ал жерден аябай суктануу менен келгенде, ошондо мага насаатчым Садат эже маркетинг планды айтып үйрөнүңүз, маркетинг планды көбүрөөк айтың деп баштады. Мен маркетинг планды жаттадым. Анан чакырган адамдарыма отуруп алып бетме бет айтып берем. Үй кружокторунда маркетинг план жөнүндө айтам. Ар кандай суроолор болот, ошол суроолорго изденип, насаатчымын жардамы менен мен өзүмө көптөгөн жаңы нерселерди ача баштадым. Анан ушул өзүм дагы саякаттарга чыга баштадым. Андан чет мамлекеттерге бара баштадым. Бул ошол Туркестан, Ташкент, Боровой, Алматы, Анталия, былтыр эле Кытайдын Пекинге бардым. Андан нары Тяньзинге өтүп барып, президенттин өз колунан сыйлык белектерди алып, компаниянын өндүрүүчү базаларын көрүп, бул жерде, бул бизнесте чоң киреше бар экенин көргөнүмдө, постоянно ушу маркетинг планды
биринчи орунга кое баштадым өзүм дагы. Бул бул бизнесте чындыгында көпчүлүк адамдар любой эле ишке киргенде ошо сурайт эмеспи. Бул иште мен эмне иш кылам, кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кандай каражаты бар деп, ошонун баардыгы биздин маркетинг пландын ичинде жатат. Ошого элдерге көбүнчө ошо маркетинг план боюнча айтып берем. Анан айрыкча бул биздин маркетинг пландын эң бир кызыктуу жери, өзүң каякта жүрсөң дагы айлыктын акчанын чыга бергенинде да. Мисалы саякаттап жүрөсүңбү, башка жакта жүрөсүңбү, жанакы сен чакырып келген адамдар результат алышып, анан аны кайра колдонуудан, кайра азык заттын баалуулугун билишет. Ошолор кайра колдонушат, ошол колдонуп дагы колдонгондо сага акча чыга берет. И ошол алардын дагы өзүңүн кылган кыймыл аракеттериңе үйрөтүп, алар дагы адамдарды чакырса дагы сага дагы акча чыга бергенине, акча чыгып чоң бизнес курса болот. Бул маркетинг план өтө ыңгайлуу, өтө сонун нерсе. Ошол иштеп же саякаттап жүргөндө ден соолук керек, өзүң мындай энергиялуу болушуң керек. Анан дайыма мен азык заттарын үзбөй колдономун. Ушул азык заттарын үзбөй колдонгонумда көбүнчө менен сурашат да, сен кантип ушундай энергиялуу жүрөсүң, сен эмне үчүн чарчабайсың десе, бул баардыгы ушул азык заттын иши. Мен ушул чакырган адамдарым дагы мени туурап азык заттарды колдонушат, кайра колдонушат. Ошолорду башка бирөөлөргө айтат. Ошолор менен дагы ушул ишиң жүрүшүп, бизнесиң күндөн күнгө уланып, күндөн күнгө кеңейе берет. Элестетсеңер, ушул жөнөкөй эле өзүң азык затты колдонуп, ошодон алган результаттарың менен тааныштарыңа, жакындарыңа бөлүшсөң, болгону көп болбосун, болгону 5 адамга айтсаң, алар дагы 5 адам эле келсе, айта бересиң, конечно, ошолордон 5 эле келсе сага, ошо результат алса, биздин азык зат өтө уникалдуу, аны баардыгы көпчүлүгү билишет. Результат алгандан кийин алардын да таанышы бар да, тааныштарга айтса, айтып отуруп, алар дагы 5тен адам чакыра берсе, чоң киреше, чоң бизнес куралып атпайбы? Кудайга шүгүр, азыр ошол бизнесим куралып, чоң кирешелерге жетишип, саякаттарга чыгып, ар кандай тренингтерге катышып, аябай өзүмүн ойлогон, көңүлүмдөгү нерселерди жашап келатам. Бул үчүн мен аябай, биринчиден Аллага аябай ыраазымын, экинчиден мени чакырып келген насаатчыларыма ыраазымын. Дайым өнүгүп өс деп жол көрсөтүп аткан жогорку насаатчыларыма, түз насаатчыларыма чоң терең ыраазычылыктарыма айтып кетемин. Ошол нерсе менен ар бирибиз алек болсок, биздин өлкө, биздин эл дагы ден соолукта жана бай болушат деген ишенимдемин. Садаткан, сизге терең ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгилик, командаңыз өнүп өсө беришине мен ар дайым сизге тилектешмин. Анда эмесе биз кийинки сыр, дистрибьютордук окуунун 6-сыры, 2 жана 3 жолугушууга өтөлүк. Көпчүлүк адамдар бизнеске бир жолугушуудан кийин эле дароо эле чечим кабыл алып калбайт, билесиздер. Бул табигый көрүнүш. Ошондуктан системада 2 же 3 жолу баягы жолугушуу кылуу бул өтө маанилүү ролду ойнойт да. Жолугушуунун терең сырын айтып бере турган айым бул компаниянын жигердүү өнөктөшү, жогорку билимдүү экономист, айылдык кеңештин 3 чакырылыштагы депутаты,
Кара Балта шаарындагы филиалды негиздеген офистин жетекчиси, мотивациялык программанын 7 жолку жеңүүчүсү, лектор, Алтын Арстан ардактуу наамдын ээси Гүлзат Байтерекова. Гүлзат. Адамдын жашоосун өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бар экенине ишенгенден кийин бизнес кылып калдым. Менин насаатчым Орозбаева Бакиза Алтын Арстан 2 жылдысы менен. Буру. Кичине могу технический болуп атат. Гүлзат, мен сизди ушул сабакта көргөнүмө абдан кубанычтамын. Биздин сабакка кош келдиңиз дейли. Менин сизге бере турган суроом, бул бизнес куруудагы баягы биринчи маалымат бергенден кийинки сиздин иш аракетиңиз. Анан жолугушуунун сырларын колдонуп, сиз кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Абдан жакшы суроо. Мен айткандай эле мамлекеттик жумушта иштеп жүрүп, менин 3 балам бар. Балдарым чоңойду. Чоңойгондон кийин баягы киреше азыраак болуп калгандыктан кошумча киреше булактарын издеп баштаган болчумун да. Ошол мезгилде мен Тенши компаниясы менен таанышып калдым, мени чакырышты. Андан кийин бардык айтып кеткендей эле мүмкүнчүлүктөрдү көргөндөн кийин бизнеске калдым. Анан өзүмдүн бизнесимди баштоо үчүн биздин жумуш эмнеден башталат? Адамдарды чакыруудан башталат. Ошентип адамдарды аябай көп чакырдым да. Чакырып атам. Адамдар көп келишти. Бирок кайрадан экинчи жолугушууга чакырып телефон чалам, же болбосо сүйлөшөм. Ошол мезгилде алар болсо кээде телефонду албай коюшат, же болбосо ар кандай шылтоолорду айтып келбей калып атышты да. Анан ошондо мен уже ойлоно баштадым. Мен жумушум, бизнесим болобу, болбойбу, жумуштан да чыгып алдым деп ойлонуп баштаганда насаатчыга келсем, келип айттым. Менин бизнесим ушундай болуп атат десем, ал айтты. Сен анда экинчи жолугушууң болбой жаткан турбайбы? Сен экинчи жолугушууну аныктайсыңбы дегенде ойлонуп калдым. Көрсө мен экинчи жолугушууну аныктабай эле адамдар чакырып коюп эле кайра ошо боюнча кетирип жаткан экем да. Анан мага ушул баштапкы дистрибьютордук окууну сунуштады насаатчым, ушул сабактарга киргин, анан ошол жактан көп нерсени билесиң деди. Мен бул сабактарга кире баштадым, офистерде абдан сонун сабактар болчу эле. Ошол сабакка кирсем, абдан 7 сыр бар. Ошо 7 сырдын ичинен ушул экинчи жолугушууда мен өзүмдүн адамдар менен экинчи жолугушууну аныктабай жана көптөгөн каталыктар кетирип жатканымды байкадым да. Анан ошолордун баардыгын, лектор айтып аткан нерсенин баардыгын мен өзүмдүн бизнесимде колдонууга аракет кылып баштадым. Мен адамдарды чакырып, алар келип сабактарды уккандан кийин экинчи жолу кайрадан алар менен сүйлөшүп, анан сөзсүз түрдө экинчи жолугушууну аныктап, алардын колуна китеп бере баштадым. Эгерде ал бизнес менен келе турган болсо, бизнеске ылайыктуу болсо, мен бизнес боюнча ОПП китебин берем. А эгерде азык затты каалап калган болсо, мен ага азык зат жөнүндө китепти берем дагы. Мен абдан ошол китепти мактап, мына ушул китепти окуңуз, анан мага 3 күнөн кайра кайрып бериңиз деп айтып баштадым. Алып кеткенден кийин кайрадан
дагы бир жолу телефон чалам да, сиз ошол китепти окуп атасызбы же окуган жоксузбу? Анткени көпчүлүк мезгилде китептерди окубай калтырып коюшат да. Ошону дагы бир жолу аныктайм дагы, сиз мага алып келип бересиз да дейм. Ошол мезгилде алар кээде китепти окуп келишет, кээде окуй эле алып келгени аракет кылып алып келишет магачы, бизнес эмеге, офиске чакырам. Ошол мезгилде мен алардын кайра келгенге чейин экинчи жолугушууга аябай дайындана баштадым. Анткени мен лектордон үйрөнүп алдым да, окугам да, ошол дайындана баштадым да. Алар келгенде тосуп алам, кайрадан сабакка киргизсем, же болбосо алар мага өздөрүнүн суроолору менен келип атышты да. Көптөгөн суроолор менен келип атышты. Эмне деген суроолор? Бул бизнести мен кыла албайм го, менин убактым жок, же болбосо бул азык затты кечке эле иче бериш керекпи деген ар кандай суроолорду айтып келишти. Мен ошолорго жооп бергенге дайындандым да. Аябай дайынданам дагы, туура жооп бергенге аракет кылам. Анткени экинчи жолугушууда мен ал адамдар менен келишим түзүшүм керек жана азык затты алдырышым керек болчу да. Ошондуктан мен аларга суроосуна дайынданып жооп берем. Ооба, сиз ошондой ойлодуңуз, бирок бул жакта деген убакытым жок десе, убактыңызды келиңиз карап көрөлү. Сиздин убактыңыз кайсы убактарда бош болуш экен? Эгерде иштей турган болсоңуз, графигиңизди караңыз. Бул могул убактарда бош турбайсызбы? Келиңиз ошол мезгилдерде иштеп көрөлү деп сунуштайм. А эгерде муну кечке эле иче бериш керекпи деп сурай турган болсо, анда ага дагы жооп берем. Бул деген азык зат, бул деген витамин дегенди биз ичишибиз керек. Анан организмге жараша ылайыктуу ичебиз деп баардыгына жооп бергенге аракет кылып аттым да. Ошентип ошол баардык ыкманы колдонуп баштаганда адамдар менен келишим түзүп, азык зат алышат. Азык зат алгандан кийин алар менен кайрадан телефон чалып сурайм. Сиз ичип атасызбы же ичкен жоксузбу? Анткени көпчүлүк мезгилде адамдар үйүнө алып барып коюп ичпей койгондо мезгилдер болот да. Ошондуктан мен алардан кайрадан сурап, ичпесе монтип ичиңиз, анан эмне обострение болуп атабы же болгон жокпу, баардыгын аныктап, анан ошол адамдар менен бир эле адамды чакырып эле тим койбостон кайрадан контролдоп ушинтип иштеп баштадым. Андан кийин аларды үчүнчү жолугушууга чакырып баштадым. Экинчи жолугушуудан кийин экинчи жолугушуунун максаты үчүнчү жолугушууга чакыруу экен да. Анан үчүнчү жолугушууга чакырганда эмне кылам? Алардын баардыгы менен сүйлөшөм. Алардын кыял максаттарын ойготууга аракет кылам. Алар жашоодо эмнени каалайт, кандай жашоону каалайт, же балдарын чет мамлекетке окуткусу келеби? Ошолор жөнүндө сурап, алардын жан дүйнөсүндө берилип сүйлөп, алардын жан дүйнөсүн ачканга аракет кылам да. Анан ошол мезгилде алардын максаттары жөнүндө сүйлөшүп баштайбыз. Анан адамдар иштей турган болсо, анда аларга бул жумуштун алардын бизнеси экенин түшүндүрүүгө аракет кылам. Жана ошолорду түшүндүрүп, андан кийин аларга келгиле список знакомых түзөлү депчи, тааныштардын тизмесин түзөлү дегенде алар айтат да, менин адамдарым аз эле, мен кимди чакырам дегенде, келиңиз телефонду ачып карайлы, же болбосо тойго канча киши чакырасыз деп ошолорду эметип, тааныштардын тизмесин түзүп, анан чакырууну үйрөттүм да. Ошентип иштеп баштагандан кийин анан менин бизнесим жүрүп баштады. Андан команда түзүлдү, кирешем көбөйө баштады. Мен дагы саякаттарга чыга баштадым. Мынакей ушул бул жерде иштеп, ушул бизнести жасап атып, Кытайга 3 жолу бардым, Москвага бардым, Малайзияга, Сингапурга. Анан дагы ушул бизнесте иштеп жатып, адам өзүнүн өнүктүрүү экенин билип, мен көптөгөн тренингтерге катышып баштадым. Мынакей могу жакында эле жазында биз эмеге барып келдик, Дубайга барып келдик. Дубайда чоң конференция болду, чоң компания биз үчүн бизнес биз үчүн банкет уюштурду. Банкет лидерлер үчүн. Ошол Бурж-Халифада 18 этажда Армани деген отелде биз банкетке отурдук да. Бул менин жашоомдо эң чоң учур болду. Анткени ошол чоң лидерлер менен, ПЧПлар менен, Золотой левтер менен, көптөгөн лидерлер менен, компаниянын администрациясынан да келишип, ошол банкетте отуруп, Бурж-Халифага оңой эле адамдар бара албайт. Компаниянын чакырып биз үчүн берген белегин мен үчүн абдан кубандырды. Ошол жака барып келдик.
биздин компаниядан көп адамдар бардык. Көпчүлүгү бекер путевкалар менен барышты. Ошондой эле компаниянын бекер жолдомолорун алдым. Азыркы мезгилде команда чоң. Ошол команда чоң өсүп, жакшы кирешеге чыкканда 1 айлыгыма машина сатып алдым. Компаниянын көптөгөн командамдагы адамдар менен жакында Ташкентке барып келдик. Ушундай чоң анан эмеде Бишкекте чоң конференция өткөрдүк жакында эле. Ошол жерде алтын аштан болуп сценага чыгып өзүмдүн признаниямды алдым. Ушунун баардыгы ушул компаниянын биздин окуу системасынын 7 сырынын ушул экинчи жолугушуусунда колдонуп жана башкаларын да колдонуп ушул ийгиликтерге жеттим. Азаматсыз Гүлзат. Сизге абдан жеткиликтүү маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Бизнесиңиз өркүндөп өсө берсин демекчимин. Эми биз башталгыч дистрибьютордук окуунун 7-чи сырына өтөлүк. Бул сыр бизнестин куралдары. Албетте, бизнес жалгыз адамдын күчү менен өспөйт. Баягы жалгыздарак бак болбой, токой болбойт деп айтат го. Анысыңарындай эле бизнесте дагы бул жалгыз адам чындыгында көп ийгиликке жете албайт. Ал система аркылуу өсөт. Ал эми системанын негизин бул бизнес куралдар түзөт. Бул сырды бизге ачып берүүчү инсан ардактуу ата. Үй бүлөлүк бизнестин ээси, Ош областындагы филиалдын жетекчиси, көптөгөн мотивациялык программанын жеңүүчүсү, автобонустун ээси, лектор, компаниянын 8 жылдыздуу өнөктөшү, Алтын арыстан 1 жылдыздуу ардактуу наамдын ээси Жунусбек Абдиламитов. Үнү чыкпай калды го кыздар. Үнү чыкпай жатат. Үнү чыкпай жатат кыздар. Кутман кеч. Кутман кеч, урматтуу айымдар жана мырзалар. Бурул эже чоң рахмат ушундай зум уюштуруп бизге ушундай мүмкүнчүлүк бергениңизге. Атым Жунусбек, фамилиям Абдиламитов. Кесибим боюнча салык кызматкери жана экинчи кесибим бухгалтердик учет жана аудит. Мамлекеттик кызматта 14-15 жыл иштеп келдим. Салык кызматында, финанс полициясында бир нече ишканаларда бухгалтер, башкы бухгалтер болуп иштеп келдим. Учурда Тяньш корпорациясы менен 12 жылдан бери кызматташабыз. Жакшы. Жунус, мен сиз менен ушул сабактан жолугушуп турганга абдан кубанычтамын. Менин сизге бере турган суроом, тармактык бизнесте бат ийгиликке жетүү үчүн сиз кайсы методду же кайсы бизнес куралдарды колдонуп ийгилик жараттыңыз? Чоң рахмат. Биринчиден ушул Zoom аркылуу бүгүнкү күндө бизди угуп аткан, азыркы учурда угуп аткан ар бир дистрибьюторго, партнерго терең ыраазычылык билдирем. Анткени булар деле мендей болуп, ушул бизнесте бир жыйынтык чыгарсам экен, же болбосо бир өзгөрсөк экен деген мааниде бардыгы кирип отушат. Ошондуктан туура жакшы суроо бердиңиз. Мен деле ушул сиздер сыяктуу азыркы 4 жылдыздар, 5 жылдыздар сыяктуу эле Тяньш корпорациясына ден соолукка келип калгам. Анан ушул келинчегим чакырганда чакырып ушул Тяньш корпорациясынын азаттарын балдарыбызга бергенбиз. Менин ушул өзүмдө ден соолукта проблема болгон, ошолорго жакшы жыйынтык алып, андан мен каршы болгом башында.
келинчегиме каршы болгом. Анткени бул аялдар иштейт экен, же болбосо диплому жоктор иштейт деген ойдо болгом да. Анан ошентип күндөрдүн биринде кайра ошол балдарыма жаш жыйынтык алып, анын келинчегимдин кирешеси улам өскөн сайын 6 айдын ичинде мага өтө кызык болду чындыгындачы. Анан офистерге келем. Офиске келсем баары укмуш сонун. Азыр сиздей Садат эжедей, Гүлзат эжедей, Бурул эжедей болуп сонун жасанган, автобонустардын роликтерин көрсөтөт, сүрөттөрүн көрсөтөт, сабактар укмуш болот. А мен ушул финанс тармагында иштегендиктен, салык кызматында, финанс полициясында мындай өзгөчөлүктү, мындай башкача инсандар көргөн эмесмин да. Бизде ар дайым план, бизде результат, сөкмөй, урушмай, күндү баягындай катуу тартип менен жүргөндүктөн корпорациянын ушундай иштеген бизнес айымдары, партнерлору мага жаап калды чындачы. Анан ошол маркетинг планында чындыгында кызык болду, каяктан акча келет. Эми алдап койбой деген ойдо болдум да башында. Анан ошол сабактарга катышканда мен сыяктуу эркектер, билими бар, укмуш жакшы инсандар өздөрүнүн автобонусун алгандарын көрдүм, роликтерин көрдүм, мага аябай таасир берди. Анан мага жакты, келинчегимдин кирешеси мага караганда 6 эсе, 7 эсе көп боло баштады. Анан ушундай сабакка катышып эле барып иштегим келет. Мен өзүм абийириме таянам да, абийириме таянып эле барып, колумда рабочийлер бар, грузчик балдар бар болчу, өзбек балдар, түрк балдар, тажиктер бар болчу, кыргыздар бар болчу. Анан мен ошолорго эле абийириме ишенип, буларды мен бат жаздырам, мен бат эле автобонус алып коем деген ойдо болгом. Анан чалдым, звонить эттим ишканага, кетмеyi жок, азыр мен барам деп дароо ишканага бардым. Ал рабочийлер отурат, кыскасы кассир отурат, баарын топтоп алып, мен ошол жерде болгон нерсени, уккан нерсени, көргөн нерсени мен айтып салдым. Анан мен ойлогом, бат эле менин артымда контракт түзүп эле иштеп калат го деп. Бирок баардыгы качты, баардыгы телефонун албай койду. Мен барсам башка жакка качышат. Анан эмне кылдым? Менде максат бар да, мен деле автобонус алышым керек, мен деле турфонд алышым керек, саякатка чыгышым керек. Өмүрү за граница чыккан эмесмин. Анан ошол досторумду айта баштадым. Жакын досторум бар. Чай алып берем, бир жерге чай уюштурам, ресторандарга же мындай чайханага аш уюштуруп, тамакка чакырып, анан ошо тамакты жедиргенден кийин мен басак алып, бурчка такап, чай сатам деп, кальц сатам деп укмуш аракет кылдым да. Арадан убакыт өттү. Эч контракт жок. Вообще продажа жок. Пешене түйүлүп калган. Болду, уже мен тиянчыда иштебейм. Экинчи, мен өзүмдүн эле ошол сферамда жүрүшүм керек экен да. Анан келинчегиме айттым, насаатчым келинчегим. Айтсам, биякта деген окушуң керек да. Биякта сен баягы мурдагы эле сүрмөлүк, мурдагы эле характериң кетпейт деп айткандан анан мен ошол сабактарга катышып, эми азыркы зумда турган адамдар сыяктуу болгом да мен делечи. Артка отурам, угумуш болом, жазымыш болом, бирок сабак бүтөр замат качып жөнөйм да. Каранын көрсөтпөйчү, как будто баягы тиянчка алып калып турасыз. Бирок ошондо бир сабакка катышып калдым. Ошол азыркы сиздер өтүп аткан баштапкы дистрибьюторго окуу экен. Бул жерде ар тармактан келгендиктен биз өзүбүздүн эле түшүнүгүбүз менен, өзүбүздүн эле билимибиз менен, мурдагы эле кейпибиз менен биз иштейбиз деп үмүттөнүп эткенбиз. Бирок ошондо мен ушул сабактан эмне үйрөндүм? Бул жакта ошол автобонусту алган, кайра за граница чыккан инсандар, кайра турфонд алып, өзүнүн мындай кирешесин чоңойткан адамдар, булар окугандар экен. А менин билимим такыр башка да. Бухгалтерлик эсеп, финансист, полиция, текшерүү, ошонун билимим бар болчу да. Ошол характерим менен, ошол кийимим менен, ошол түшүнүгүм менен, ошол билимим менен мен бул жакта көзүм жеткен жок чындыгындачы. Анан ушул баштапкы дистрибьютор деген сабакка катышып калдым. Сонун сабактар болду чындыгында. Мен ишенесиздерби? Мен отуруп өмүрүмдө ошол лекция жазганым ошол болгон. Отуруп, анан насаатчым ошол келинчегим отуруп айткан, сиз бул жакта жазып окубасаң, үйдө эле ошол $200, $300 иштегениң жакшы экен деп койгон. Анан мен айламым жок, ошол сабакка катыштым. Мага укмушту жакты чындыгындачы. Мен өмүрү максат деген түшүнгөн эмес, мен бирөөнүн максаты боюнча иштегенбиз да. Анан ушу эң акыркы тема бул, мен ушуну колдонгон эмес экенмин.
максат жаз десе ошол келинчегим көңүлү үчүн мен чиймелеп жазчумун, көчүрүп элечи. А бирок именно азыркы ушул 7-сыр боюнча мен вообще мындай түшүнген дагы эмес экенмин, уккан дагы эмес экенмин. Көрсө бул жакта мен ошол сабактан эмнени түшүндүм? Бул ар бириңиздерге кызык болсо керек. Ар бир тармакта чөйрөдө өзүнүн куралдары бар да. Эмнени түшүндүм? Бул курал деген бул мүмкүнчүлүк, бул жеңилдик. Ошол куралды колдонгон адам бат жыйынтык чыгартып болот экен, бат бир ишти аткарып болот экен. Мисалы карасаңыздар, строительный бүгүнкү күндө стройка тармагы, курулуш тармагында Бишкекте 1 жылдын ичинде 18 этаждан бат көтөрүп салтат үйлөрдүчү. Район куруп салтат 1 жылдын ичинде. Мунун баары, ошо строительдердин баардыгы максималдуу түрдө куралды колдонуп атат. Крановщиктери барбы, баягы апалавкалар барбы, арматураны токуган, кыскасы бетон куйган машинка. Вообще булар куралды 100% заманбап колдонот экен. Ошонун эсебинен стройка бат кетип атыптыр. Мисалы медицина тармагында медиктердин ак формасы эле болуп эле башка колдо эч нерсе болбосо, буларда эч кандай операция кылуу болбосо, лечение алуу, анализ кылуу, же дарылоо деген процесс буларда дагы түйшүк. Дыйканчылыкты карасаңыздар, дыйканчылыкта баарыбыз эле айылда өскөнбүз. 10 гектар, 5 гектарга жерге мурда транспорттун инструмент куралдарын жок маалда элдер колдо иштеген да. Анан ошол куралдарды колдонуп, тракторду колдонуп, комбайнды колдонуп, гектарлап түшүмдү алыппайбы? Анан мен ошондо түшүндүм, значит, ар бир ошол строительдер, врачтар, мугалимдер, ушул айтишниктер, пожарныйлар баардыгы инструмент колдонгон сыяктуу, ошолорду окуган сыяктуу, демек тармактык бизнестин дагы өзүнүн куралы бар экен да. Мен ушуну колдонушум керек экен. А мен муну ошол инструментти колдонбой эле ошол форма, ошол прическа, ошол характер, ошол менен эле түз барып курук эле сөз менен айта берген экенмин. Анан ошол бизнес куралдарыны мен ошибкам болду да. Мен ушуну үйрөнгөндөн кийин, мен ушуну жазгандан кийин, мен өзгөргөндөн кийин, ишенесиздерби, кандай жыйынтык болду? Госрегистрде иштеген тааныштарым, архитектурда иштеген тааныштарым, салык кызматындагы бөлүм башчылар, начальниктер, финполицияда иштеген бухгалтер, кассирим, тааныштарым, кыскасы мамлекеттик кызматта иштеген баардыгына мен уже контракт түздүрүп 300-400 бирден уже алдыра баштагам. Даже жогорку кеңештин депутаттары менен деле ушундай встречага барып 300-400ден жаптыра баштаган мүмкүнчүлүктөр болду. Эгер ошол сиздерге кызык болсо, сиз ойлогон адам контракт түзсүн десеңиз, бизнесин жүрсүн десеңиз, анда мына ушул тармактык бизнес сунуштаган куралды колдонбосоңуз, бул сизде өзгөрүү болбойт экен. Бир статуста ушул айлап жүргөн күндөр болот экен. Вот ошого мен өзүм ошол куралдар эмне экенин мен түшүндүм. Демек, бул жакта мен биринчи мен өзүмдү карашым керек экен. Ты бренд тянчи деп коет го, мен өзүмдү карашым керек экен. Демек, менин настроим жакшы болуш керек экен. Мурдагы акыбалым салык өндүрүү, же текшерүү, же кичине киреше табуу максатында эле болгон болсо, бул жакта уже настрой, бул жакта жеңүүчү деген настрой болуш керек экен. Менин башымдачы коркунуч болбош керек экен. Демек, менин кийингеним башкача болуш керек экен. Менин кийингеним. А мен тянчиге чейин бухгалтер болуп жүргөндө өзүмө эле мындай удобный болгон деп коет го. Өзүмө жаккан кийимдер кие берчүмүн. Спортивный эле. Эч кандай ак көйнөк, костюмшум. А мен налогыда же болбосо бул администрацияда гана иштегенимде кийип жүргөм да. Ага уже 10 жылдан ашып кеткен. Анан мен ошо үйдөгү эле свитер, үйдөгү эле трико, ошондой элер менен эле аракет кылган экен. Көрсө бул жакта биринчи биз өзүбүздү иретке келтириш керек экен. Анан мен ошол сабакта отуруп анализ кылып атпаймынбы? Кээ бирки адамдар бар, мага окшоп, несерьезный эле, баягында эле үйдө жосо халатчан, жосо офис талап кылбаган эле кийимдер менен келип алып катышып жүргөн. Мен да ойлодум, мен Золотой Лев болсо, же болсо автобон салыш үчүн мен ошол адамга жазыламбы? Мен эч качан жазылмаган эмесмин да. Демек, мен өзүмдү оңдошум керек экен деп мен өзүмдү уже эмне кылдым? Анан жыпар айтып калды, ушул эркектердин майрамы болуп деп, анан мага $100 бир пиджак алып берди турецкий. Ошону кийгенден кийин менде уже ак көйнөк кийиш башталды, туфли кийиш башталды, кара шым кие баштадым, значок того баштадым. Анан эмне кылдым? Барып адамдар менен уже сүйлөшкөнүмдө башкача таасирлер кала баштады. Значит, бул чынын эле өзгөрүптүр да. Анан мен эмне кылдым?
чет жактарга чыкканга мага камера керек экен. Ал убакта телефондордун күчү бир аз слабый болчу. Камерасы жок эле. Анан мен барып фотоаппарат сатып алдым. Анан элдерге жакшы маалымат бериш үчүн доска сатып алдым. Элдерге фактыны көрсөтүш үчүн, роликти көрсөтүш үчүн мен ноутбук сатып алдым. Мына ушинтип өзүмө мен эмне кылдым? Тармактык бизнесте мындай адамдар сезе турган деңгээлде өзүмө керектүү аксессуарларды оңдой баштадым. Саат тага баштадым, ишенсеңиздер. Өзгөчө сааттарды тага баштадык. Значок тага баштадым, прическаны оңдой баштадым. Анан таза боло баштадым. Анан сүйлөштүн ыкмаларын үйрөнө баштадым. Мына ушинтип мен эмне кылдым? Мен өзүмө керектүү гана инструменттерди колдоно баштадым. Мына ошонун эсебинен менде жылыш боло баштады. Кийин насачым айтты: "Сен инструменттеси эле өзүңдү эмес, давайте сен мындай компания уюштурган иш-чарага катышышсың керек" деди. Анан ошол кезде бизде Алматыда эме конференция болчу. Ошо конференцияга барып, чынында мага аябай жакты. Масштаб, экинчиси бул Москва шаарында болгон компаниянын юбилейи. Ошол жерде автобустар көрдүм, мага аябай жакты. Чыгып ушунча чыкыйган эркектерди көрүп таң калдым. Мен ойлогом, бир креслодо отурган адам гана жасаныш керек экен, же болбосо ошондой жакшы жашаш керек деп ойлогом да. Көрсө, успешный адамдар ушундай болуш керек экен. Ошол конференциядан келдим. Башкача уже инструменттерди колдоно баштадык. Анан мен эмне түшүндүм? Ушул компания уюштурган, насачылар уюштурган иш-чара, мероприятия, конференцияларга тынымсыз катышып түшүндүм мен. Конференцияда бир лидер айтты: конференция же болбосо мероприятие бул топливо, май. Демек сиз ар бир иш-чарага катышканда бир статуска чыгыш үчүн өзүңүзгө энергия алып келесиз. Арабызда бар да, мен барбай деле бизнес куруп алам, мен былтыр баргам да, мен мурда жылы баргам да Алматыга, Ташкентке мурда эле барып болгом да деп ойлойт экенбиз. Мунун баардыгы ката болгон экен. Мен дагы ошентип ойлогонмун. Бирок эмне кылдым? Мен ошол конференциядан команда түзүлүшүн билгенден кийин Алматыга 8 адам, 18 адам, кийин 28, 38, 50, 60 адамга чейин биз Алматыга алып барып, конференцияларга алып барып жүрдүк. Ошол кезде укмуш турфонддордун ээси болдук. Кайра автобустарды ала баштадык. Кайра заграницалар чыга баштадык. Ошонун баягындай пайдасы менен уже бизнестик команданы биз чоңойто алдык. Быйыл эле 2025-жылы 4 путевканын ээси болдук. Эки жолкусуга уже кызым менен ошол келинчегим Тяньзинге барып келди. Андан кийин ушул конференцияларга катышышыма уже бизге программа болгон да. Ташкентке 2 жолу конференцияга катыштык. Келинчегим менен кызым тренинг, уулум үчөө Алматыга тренингке, Ташкентке тренингке катышты. Алматыга мен уулум экөөбүз 2 жолу барып тренингке катыштык. Мушунун баардыгы ушу компания сунуштаган жана ийгилик мындай талап кылган иш-чаралар экен. Ошон үчүн ар бириңиздерге сунуштайт элем. Эгер команда түзөм десеңиз, команданы жеңил алып чыгам десеңиз, анда сөзсүз түрдө мен сыяктуу ушул иш-чараларга катышыш керек экен. Барбай коем, кийинкисине барам деген адам анын убактысы кечеңдей берет экен. Мен майда барам десеңиз, демек сиздин командаңыз же контрактыңыз ошо майда түзүлөт экен. Демек мен күзүндө барам десеңиз, анда күзгө чейин сизде эч кандай жылыш же өсүү болбойт экен. Ошон үчүн азыр ар бир иш-чарага катышыш керек экен. Андан кийин ушул инструмент куралдарга булар биздин насачыларыбыз да бизге тынбай күч берген, багыт берген, биздин ар дайым ушу биздин жолубузду оңдоп турган, ишеним берип турган биздин ушул насачыларыбызга мен аябай чынында ыраазычылык келтирем. Бүгүнкү күндө ушул канча ийгилик жараткан болсок, канча өсүү болгон болсо, ушунун баары насачыда. Мен таң калам. Мен деле насачым бирөөгө. Менин деле насачым бар. Насачы менен байланышта болбойт чынында, кээ бири таарынат, кээ бири өчөшөт, кээ бири кек сактайт, ушундай моменттер болот экен да элдечи. Анан мен ошону насачыларыбыз бизге тынымсыз көмөктөшүп турса, эмне үчүн биз насачыдан качыш керек? Насачыга акча төлөбөсөк, түнү күнү бизге чалып акыбалыбызды сурап турса, түнү күнү бизге багыт берип турса, команда түзгөнгө, иш-чара уюштурганга, ушу турфонд алганга, автобонус алганга бизге тынымсыз насачылар жол көрсөтүп турса, мен ушунчалык ыраазычылык билдирем. Муну биздин бир тууганыбыз дагы, алыста жүргөн ата-энелерибиз дагы бизде мынчалык деңгээлде бизнес салым кошо албайт. Ошондуктан эгер чынында эле баардыгыбыздын ниетибиз
ЗПЧП болуш жобосо ПЧП болуш, ошол статуска жетем десеңиз анда насачы менен ар дайым байланышта болуш керек экен. Кээ бирде менде деле ошибка болгон, менде деле ката болгон. Насачы менен таарынышкан, мен насачы таарынбайт, бирок биз характерге салып таарынып коебуз анча мынча да. Ал бизге карыздай, милдеттүүдөй. Ошонун баары туура эмес экен. Ошол мен бүгүнкү күндөн ушу насачы менен ар дайым байланышта. Анан экинчиси ушу командада ар кандай ар кыл түшүнүктөгү адамдар бар да бизде. Оюна келген нерсени сурайт, оюна келген нерсени айтат. Ошонун баарына биз эмне кылабыз? Ыраазы болушубуз керек экен. Ошол адамдардын баарына деле. Ошолор менен кандай эме болбосун, биз сүйлөшөбүз, пикир-келиш, баягындай тил табышабыз дегендейчи. Демек ушул инструменттердин баарын колдонушубуз керек экен. Мага эң жаккан инструмент бул ушул офистер. Азыр бүгүнкү күндө көзүм кет ушул Бишкекте офистерди көрүп, жаркыраган сонун бардык шарттары бар. Жөнөкөй эле сиз үчүн товар даяр, продукция даяр, сиз үчүн компания даяр, сиз үчүн насачы даяр, лекционный залдар даяр, слайдтар даяр, детокске программа даяр, дагы эмне кылыш бериш керек экен. Сертификаттар бардыгы даяр экен. Вот ошон үчүн мен офисти максаттуу колдоном. Ар дайым мен максаттуу колдоном. Офиске келесиң, нейтральный зонадагы адамдар менен жакшына сүйлөшүп, маалымат бересиң. Кээде менде ошибка болгон, мында ката. Көп ката болду мендечи. Эми кыргызбыз да. Кайсыл жерде сүмөлөк уюштурса бара калчумун, кайсыл жерде отуруш болсо бара калчубуз. Майрам эл уже алардын ою, настрой бардыгы ошол майрам жөнүндө же той жөнүндө болсо, ошол жерге барып биз басала калып маркетинг планын айтчубуз да. Мунун баардыгы мен үчүн ката болгон. Анан мен эмне түшүндүм? Бул жакта офисти туура колдонушубуз керек экен. Ал жакта биз просто кыскача маалымат берип, телефон менен алышып эле, анан офиске чакырыш керек экен. Офисте жакшына отуруп, убакыт бөлүнөт. Сиз көрсөтүп турган бардык куралдар, бардык элдер бар. Бул жакта сиздин партнерыңыз болот, курал катары, сиздин насачыңыз болот, курал катары. Кыскасы ушундай мага офисти колдонгон аябай жакты. Деги эле тармактык бизнесте куралдын түрү көп. Анын баарына буюрса кененирээк дагы сүйлөшөт экенбиз. Ошондуктан дагы сиздер тереңирээк ушул эмени ала турган болсоңуздар, анын китептерин окусаңыздар болот. Негизинен 2 күндөн бери сиздерге өтө сонун маалыматтар айтылды. Мен ушул 7 сырды колдонуп, менде чындыгында чындык болот. Мен эгер 7 сырды колдонбогондо эл катары мен деле уже тяньши болбойт, тяньшиде акча жок деген ойлор менде да болмок да. Вот ошон үчүн сиздерге эмне сунуштайм? Келиңиздер, бүгүндөн баштап баштапкы дистрибьютордук окууну биз колго алайлы. Мен ушул баштапкы дистрибьютордон окуп, экзамен тапшырганда түшүнө баштадым. Кайра окуп түшүнө баштадым. Анан ошону колдонгон сайын мага ишим, бизнесим өтө жеңил болот. Өтө күндөн күнгө жеңил болот. Демек, мен ушул будоону же болсо бизнес курушум мага ушул 7 сырдын биринчиси максат кыял мен үчүн таң калыштуу болгон. Мен максат кыялды түшүнгөн эмесмин. Демек, биринчи кыялда мен туура максатты колдонгонду, жазганды, түзгөндү, сроктору менен, ар бир даталары менен, кандай түстө мен эмнени каалап атам, ошолорду мен үйрөндүм. Демек, сиздерге биринчи темада Динара Каримова сиздерге профессионал түрдө өтө сонун айтып берди. Муну да бир катар ошол записти көрөсүздөр, жазып чыгасыздар. Буюрса 2026-да мен сиздерге ишенем. Ушул сырды колдонгон адамдар жок дегенде 3 турфонддун ээси болот. Бир статус көтөрүп буюрса. Анан экинчи, ошол максатты тактагандан кийин кимдерге барыш керек? Мага окшоп бирге иштегендерди эле баса калып, досторду эле баса калып бурчка такап чай сата коеюн дебестен, тааныштардын тизмесини ирети менен жазып, кимден башташ керек? Жылуу топпу, муздак топпу, ысык топпу? Ошонун баардыгын сиздер насачы менен отуруп, биргеликте ошону үйрөнгөн болсоңуз, сизде чакыруу же болбосо тааныштардын тизмеси түзүүдө эч кандай маселе болбойт. Башында ушул менде ката болгон. Тааныштардын тизмесин түзгөндө мага жаккан адамдарга жазганмын. Көрсө бул жакта биринчи ошо сага жакпаган адамдар жазыш керек экен. Тескерисинче ошол сенин командаңа келиш керек экен.
Вот ошон үчүн тааныштардын тизметчиси бул экинчи сыр укмуш чынында. Мына ушул сырды колдонгон адамда барган сайын горизонту коет, чоң көлөмдөгү элдердин саны көбөйөт. Кимди чакыра турган адамдар сиздин көз алдыңызда болуп калат экен. Сиздин телефонуңуз эртең кечке может иштебей калышы мүмкүн, сим карта алмашы мүмкүн. Вот ошондуктан бул жакта дептерге жаза турган болсоңуз, ар дайым сиздин жаныңызда, жана кимди чакыра турган болсоңуз, ар дайым сиздин көз алдыңызда болот. Чакыруунун сырларын аябай жакшы силерге чечип берди. Туура чакырыш керек экен. Туура чакырганды үйрөнүш керек экен. Телефонду кармап эле 5 мүнөттөп, 10 мүнөттөп башка темага өтүп кетпеш керек экен. Чакыруунун сырлары аябай жакшы, мага жагат. Чакырууда мен көп ошибка кетиргем. Башка эле тема аркылуу өтөм деп аракет кылгам, башка теманы эле сүйлөп кеткем. Өзүмдүн максатымды жоготуп, ал адамдын максатына өтүп кеткен моменттер болот. Ошон үчүн чакыруунун дагы сыры өзгөчө. Муну дагы анткени тармактык бизнесте чакыруу менен гана, баарлашуу менен гана биз команда түзөт экенбиз. Вот ошон үчүн чакыруунун сырларын сөзсүз түрдө өздөштүрүш керек. Ал эми бүгүнкү экинчи блокто өзгөчө сабактар болду. Бул жакта уже OPP деп коет. Азыр бул жакта саат тежелер сону кылып айтып берди. Презентация. Эгер сизде OPP-ни айтуу коркунучу болсо, же болбосо билбесеңиз, анда сизде бүгүнкү күндө контракт болбойт. Айрымдар бар, жалаң сатуу менен иштейт, айрымдар бар, жалаң контракт менен иштейт, и командасы күнөн күнгө өрчүп атат. Демек ошол адамдар ошол ачык презентация деп коет го, OPP-ни айтуунун ыкмаларына жана текстин так дана билген адамдарда бат болот экен. Башында менде ушунчалык OPP-ни айтуу бул экинчи өлүмдөй эле болгон да, чындачы. Ошону айтканымда эле менде уже менимче күз айларында, ноябрда экзамен тапшыргам да. Сахнага чыгып, вроде мен экономистпи, цифраны билем, бирок чыгып экзаменден өтөйүн десем эле жаак катып калган, тер, пут титирейт. Анан өтпөй калдым. Кайра анан женим келген, эмне үчүн өтпөй калам, мен финансист болсом деп, кайра женим келип даярданып бир жумадан кийин тапшырганда уже мен эң алдыңкыларды болдум. Өтпөй калганым жакшы болгон экен. Кайра таш алгам, кайра цифраны жаттагам, кайра түшүнө баштагам. Ошодан кийин менде ушул маркетинг планында айткандын эсебинен гана менде ошол налоговыйда контракттар боло баштаган, тааныштарым архитектурада, соцфонддо жана башка ишканаларда контракттар чоң деңгээлдеги адамдар менен уже контракт түшүндүрө баштагам. Вот ошон үчүн презентация айтуунун ыкмасын үйрөнүңүздөр. Жекеме жеке айтканды үйрөнүңүздөр. Офисте айтканды үйрөнүңүздөр. Бул өтө маанилүү. Эгер ким бизнес курам деп турган болсо, анда сөз түрдө OPP-ни чайнаш керек. Күнүнө айтыш керек. 5-тен 10-дан айтыш керек, тындырбайчы. Андан кийин ушул экинчи жолу, үчүнчү жолу аябай маанилүү. Айтып коюп эле кайра таштап койбостон, кайра аны менен сүйлөшүш керек. Элдердин баардыгы мен сыяктуу бир элдер сыяктуу бир эле укканда түшүнүп кетпейт. Кайра угуп, же болбосо кайра сүйлөшүп, эмнеге түшүнбөй калды. Ошол адамдар менен кайра жолугуш керек экен. Алманы тиштеп ыргытпастан кайра адамдар менен эмнеге муктаж экенин биз аныкташыбыз керек экен. Продукцияны колдонушубуз керек экен. Продукцияны колдонгон адамда тяньшинин жүзү көрүнөт. Тяньшин ошол продукция колдонгон адамда бул ишенич болот, энергия болот, нур болот, кыскасы продукция колдонуш керек. Колдонуп жүрө бербестен колдонуучулардын командасын түзүш керек экен. Потребительский. Анан ушул акыркы сыр, ушул инструменттерди туура колдонуш керек экен жана так колдонуш керек экен. Ушул сиздерге негизинен чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат. Менимче 2 күндөн бери сабак катышкан адамдарда, жазган адамдарда мен ишенем, сөзсүз түрдө өтө чоң өзгөрүүлөр болот. Бир күн сиздин дагы ушул сахнада автобон салганыңызды, чоң сахнада сиздин дагы ардак наамыңызды куттуктаган, автобонусту куттуктаган күндөр насип этсин. Баарыңыздарга чоң рахмат, ийгиликтерди каалаймын. Эң сонун. Жунус, сизге терең ыраазычылык билдирем. Демек, биз баардык инструментти колдонушубуз керек экен, ийгиликке жетиш үчүн. Анда эмне дейбиз?
урматтуу биздин сабактын катышуучулары, бүгүн биз сиздерге убада эмес, мүмкүнчүлүк көрсөттүк. Маалымат бердик, системаны түшүндүрдүк, жолду ачып бердик. Эң маанилүүсү, чечимди сиз чыгарасыз. Тандоо сизде. Бүгүнкү тандоо бул эртеңки келечек.